киргизип жатабыз, кылып атабыз, аткарып атабыз деп келтесиңер да, бирок элдин эме үнүн уксаңыз вообще башкача да. Келип эле кыз азыр мисалы үчүн министр келсе, может так жакшы жооп берсе керек эле. Мына келбеди, өткөндө эле өзү айткан. Мен сиздер менен тыгыз иштешем, социалдык комитет менен. Ар бир дайым ушундай болот, убактыбызды алабыз дагы, азыр талаптагыдай бир дагы жооп алган жок. Мына сыма боюнча Золгесма деген дары кандай, эмне болот десе, үстүрттөн эле жооп берип коет. Андагы мен деле жооп берип коем да. Карганбек Кучкурбаевич. Сизге так маалымат айтып коелу, мейли биздин адистердин баары толук келди азыр 5 мүнөт. Анан жана сиз жооп бердиңиз го, билбесеңиз эмне үчүн жооп бердиңиз? Элдин суроосуна жооп алып берип атам мен, просто миңдеген эмес, миллиондогон адамдардын суроосуна. Буга кызыктуу болуп атат, элгечи таң калыштуу болуп атат, коркуп атат. Ушундай оору болуп калса кандай болот? 170 миллион деген бул айткан оңойбу? Билбейм аны. Мына элибизге рахмат, кыргыз эли ушундайда түп көтөрүлүп жабышып, эми бул деген 1-2 баланын гана тагдырына чечилип калат. Калганычы келечекте, Кудай сактасын. Наргиз айым, сиз жооп берсеңиз, Кыргыз фармациясынын директорунун Бардыгы орунбасары. жооп бергенде карап атабыз, талапка жооп берип атат, аракет кылып атабыз деген менен не болот эми ушу менен? Уруксат берсеңиздер ушу. Каршылап жооп бербейсизби? Боло турган болот, болбогон болбойт, жогун жок деп. Коздай бересиңер бардык нерсени. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, ушу вопроско, суроого жооп берип кетейин. Сиз айтып аткан жана спинально-мышечная атрофия деп, оорусу, сыма деп, былтыр фонд высоких технологийдан 100 миллион бөлүнүп берилген. Биз каралган каражатка 240 флакон деп алып келип бергенбиз. Ал 8 балага жеткен болчу. Риздиплам деген дары каражаты, торговый названиясы Евризди деп. Жылдын аягында ошо сэкономленный акча каражаты деп дагы 100 миллион бөлүнүп берилди, дополнительный каражат. Ага дагы 240 флакон азыр 8 балага алып келип берип, түшүрүп, Энсомитке тапшырып берип атабыз. Ошондо былтыркы 24-жылдын ичинен 480 флакон Риздиплам дарысы алып келип толук берилди, 200 миллион сом каражатына. Сыма оорусунабы? Сыма оорусуна. Золгесма деген. Жок, Риздиплам деген дары каражаты. Евризди. Заменитель эмес, бул оригинал. Запатентованный, оригинальный ушул эле дары каражаты кетет дүйнө жүзү боюнча. Бул оригинал. Анан азыр мына биздик жанагы бөбөктөр кайсы жака барганда азыр? Кайсы мамлекетке барып ушул Муну биздин өзүбүздүн эле Энсомиттен барып алып, дарыланып келатышат. Риздиплам деген дарысы запатентованный, оригиналдуу дары. Швейцариядан чыгат. Сыма деп ошо. Сиз башка эле Жок. суроолорго жооп берип атасызбы? Ошол эки сиз айтып аткан дары, сиз аналогду айтып атасыз, мен оригинал дарысын айтып атам. Сыма деген спинально-мышечная атрофия деп биз бир эле дары жөнүндө. Мен башкача айтып аткан жокмун эч убакта. Сиз түштөн кийин келип алып, башта айландыра бербесеңиз өзүңүздүн туура көрүп. Наргиз айым, ошол дары берип атпайм суроону. Карганбек Кучкурбаевичка. Анда угуп туруңуз. Запатентованный оригинал дарысын. Анда угуп туруңуз. Башынан суроо берем мен сизге. Учурда коомчулдук жардамы менен Хамза, Аслан, Байканга акча чогултуп жаткан. Бул сейрек кездешчү сыма деген оору кандай оору экен деп. Ошол ооруга керектелчү Золгесма деген кымбат дары кандай дарыны тактадыңыздарбы дейм. Ушул дары менен айып кетишине кепилдик бересиңерби десем, сиз баягы 480 флакон алып келдим, анан муну алып келдим, 100 миллион бөлүндү. 100 миллиону кайсыга бөлүндү? Сом менен айтып атасызбы, доллар менен айтып коюң. Бул жерде 2 миллион доллар жөнүндө сөз болуп атат. Бир дары 2 миллион доллар болуп атат. Так жооп бериң эми. Бир флакону. Кимиңер жооп бересиңер? Наргиз айым, сиз айткан азыркы дары дармек. Ушунду үйрөнүп калган. Сымага берилген биздин айландырып жооп берип туруп, кушуп элдин башына айландырып туруп кетип каласыңар. Елде башталат. Арзан эле турбайбы, дары ушул жерде бар турбайбы, даяр экен деген сөз чыгат. Сиз мага так жооп бериң. Мына Хамза, Аслан, Байканга керектелүүчү болуп аткан сыма деген ооруга Золгесма деген кымбат дары боюнча айттым мен сизге. Так жооп берсеңер. Туура суроо берип атасыз. Ошо сыма дегенге дүйнө жүзү боюнча эки эле ошо дары колдонулат. Сиз айткан дары, анан Риздиплам деген дары мындай доказательный медицинада экөө колдонулат. Анан жанакы Золмигрен бул дары каражаты өзүнүн эффективнүүсүн көрсөткөн эмес, Риздиплам көрсөткөн запатентованный оригиналный дары деп Швейцариядан чыккан. Ошо дары каражатын Кыргыз фармация аркылуу 24-жылы 200 миллион сом каралып, ошо дары каражаты алынып келип берилди. Бүгүнкү күндө Энсомитке берилдик. Риздиплам.
Сиз вообще эле башка жака кетип калдыңыз, жооп бере алган жоксуз. Мына биздин коллективдагы канаттандыңарбы суроого? Урматтуу депутаттар. Депутаттар канаттанбагандан кийин карапайым эл аякта угуп отурган баш түшүнгөн жок азыр. Башка дагы эле айландырып эле башка суроого жооп берип атасыз. Кыргызстан боюнча азыр канча ушу сыма менен ооруп аткан Канат Темирбекович, бар? Айтып бериңизчи. Бири да даяр эмес, жооп бере албайт. Көрдүңүздөрбү? Мына көрүп турасыздар. Канат Темирбекович жооп берем дегендей кылып атат, угуп көрөлүк, Ар бирин бирден угуп отура беребиз. Эми убакыт албай, билгени жооп бербейби бу жердечи? Бу жерде толтура депутат отурат азыр. Суроолорун таптайыр кылып алып отурат мына. Совет Түркүстөнбекович, Канат мырза, сиз жооп бериңиз. Так жооп бергиле. Кимиңер так жооп бересиңер. Наргиз айым, себеби силер ушул дары боюнча бизде 30 канча бала азыр ооруктап атат? 28 бала. 28 бала. Мына силер эмне себептен ушул маселе болуп көтөрүлдү? 8 балага эле силер бир бул дарыларды алып бердиңиз, кайра да алып бердиңер, кайра да 16 плюс да 8 балага. А калган балдар эмне болду? Жетпей калды. Ошондуктан бул балдар аргысыз ушундай реклама менен чогулдатат бул акчанычы. Себеби деген башка балдар деле да калып калды да. Силер ошолорду так аныктабай, ошондуктан силер ушул дарыларды толук алып берген жоксуңар. Эгерде алып бергенгерде ушундай маселе болмок эмес да. Жок, бул жооп бере албайтпы? Айландырып эле унутуп жөн эле элементарный суроо жооп бере албайт. Каяктан алып балдар азыр барабы ошо мамлекетке барып сайдырып келеби, же ушул жерден эле дарыны алып келип алып саябы десем, айландырып атат. Кыргызстандан Энсомиттен алып атышат бул дары каражатты. Мына жыйналып аткан акчага ушул жерден алышабы? Ооба, биздин Мына эл жыйнаган акчага, эл жыйнаган. Өкмөт бизден бюджет бөлүнүп Мен сизге дагы үчүнчү жолу суроо беремби кайра? Мен сизге кыргызча суроо берип атам. Учурда коомчулукта жардам менен Хамза Аслан Байканга акча чогултулуп жатат. Ушул чогултулган акча боюнча балдар дарыны кайсы жерден алып туруп, уколду кайсы жерден алат деп атам. Тиги чет өлкөгө барабы, же уколду алып келип бере саябы деп эмне эле айландырып атасыз кайра? Урматтуу депутаттар, мен жооп берсем болотпу, уруксатпы ушул суроого? Мен Жооп бериңиз. Нышанбаев Мирбек, дары каттоо бөлүмүнүн башчысымын департаментте. Относительно лекарственного препарата Золгенсма хочу сказать, что этот лекарственный препарат стоит в настоящий момент достаточно дорого, да, около $2 миллионов да, цена этого препарата. Вот. Этот препарат в настоящее время, по моей информации, да, по Кыргызстану получил только один ребенок. Вот. И эффективность этого препарата в настоящий момент, да, составляет всего, то есть эффект у этого препарата наблюдается только у детей максимально до 2 лет и весом менее 13 килограммов. Кыргызча жооп бере албайсызбы? Кыргызча билбейсизби? Айылдагылар сурап атат бул суроону. 90% эл айылда жашап атат. Кыргызча жооп берип коюңбу? Түшүнүктүү болсун. Элдин суроосуна жооп алып берип атабыз. Бул өзүм үчүн алып аткан жокмун мен. Эл ушуга аябай кызыгып калды. Коркуп калды даже. Ушундай дагы дары болобу деп бир немеси жанагы флакону $2 миллион дегенди угуп элдин башы катып калды. Кудай сактасын. Так жооп берди десе бири жооп бере албайт. Бүгүн элде коомдо ызы чуу болуп атат. Коркушуп акчалар жыйнап, булар болсо бири даяр эмес. Карасаңыз сен жооп бер, 4 адам жооп берип атат. Биринин суроосу канатарлык эмес. Же бул маселени башкадан карайбыз. Кандай кылабыз, Енара Калыбекова? Даярданып келсинби? Так маселе жоопторду алып беребизби элге? Даярлыгы кандай экенин. Процедурный Илимбек мырза. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар, урматтуу ушул Минздравдын өкүлдөрү, бул кесиптештерибиз чындыгында ошол элге бир так даана маалымат алып берейин деп аракет кылып атат да. Наргиз айым, сиз кесибиңиз боюнча фармакологсузбу? Фармацевт высшим образованием мен ординатуранда бүткөм. Эки высший Азыр бул жерде бул Совет мырза ошол Золгенсма деген дары боюнча сурап атат. Сиз болсо бул жерде Ризиплан боюнча айтып атасыз. Дүйнөлүк практикада ошо спинраза, ошо 3 атайын ошо мышечная атрофия, спинальный мышечная атрофияны дарылай турган препарат бар экен, туурабы? Ошону ушундай түшүндүрүп айтпайсызбы? Совет мырза, сиз мына азыр сурап аткан дарыңыз, мына азыр жогоруда Канат мырза айтып кетти. 13 килограммга чейинки жаш балдарга ошо $2 миллион бир флакону. Ошону алса жакшы болуп калат. Бирок ошол эле учурда андан арзаныраак мына Ризиплам дары бар. 13 килограммдан жогорку жаштагы балдарга аны сайсак, алды эле жакшы кылат бул балдарды.
Биз мамлекеттен мына 100 миллион доллар, 100 миллион сомго мынанча флакон алдык. А Ризиплам мисалы ушул биз айтып аткан мынау азыр бүгүн кайсы дары деп атат элек азыр? Золгенсма. Золгенсмадан намного арзаныраак деп ушундай түшүндүрүп айтсаңыз түшүнөт да бул депутаттарчы. Өзүңүздөр путать этип эле бул жерде заблужденияга кирип атасыздар да. Тактана 3 ушундай дары бар. Үчөөнүн наимениясы башка болгону менен бирок эффекти бардыгы бир. Жакшы болот ошо дары менен деп эле түшүндүрүп койсоңор болот да бул жердечи. Туурабы? Мен айтып аткан туурабы? Топтор айтып 3 атат. дары бар азыр бүгүнкү практикада, дүнүйөлүк практикада Золгенсма, туурабы? ошоки Риздиплам, анан өзүнүн Спинраза деген үчөө туурабы? Үчөө. Ошонун эң арзаны кайсы мисалы үчүн? Бирок Эң арзаны анан эффективди көрсөткөн ошо Риздиплам запатентованный дары каражаты Швейцариядан чыгат. Бул дары каражаттын бир флакону Суммасы канча? 5000 доллардан турат бир флакону. Ошол флаконду биз быйыл 24-жылы 200 миллионго 480 флакон бул 16 балага деп алып келип бердик. Негизи балдардын саны 28 бала ооруйт, кичине жетпей калды. Курс ошондо канча флакон алат бир бала? Аны Курс лечениясы. врачтар аныктап бериш керек канча кетет экенин. Ошо 240 флакон 8 балага эле кетет экен. 240 флакон 8 балага. Биз 480 флакон алып келип бердик 16 балага. А баланын саны 28 экен. Протоколду так билбейсиз. Врачтар айтып берет го. Эми мындайда азыр бул жерде коомдо ушундай бул резонанстный иш болуп, мына учурдан пайдаланып элибизге дагы ыраазычылык билдирсек, андай туура болот. Элибизден айлансак аздык кылат экен. Мына азыр 2 миллион эмес, 3-4 миллион кийинки 3 балага чейин азыр жетип атат каражат. Ошондуктан эми сиздер ушул тармакты бир күрөйт эткен министрлик катары сиздерде жок дегенде ошол депутаттар сурап калышы мүмкүн дегендин негизинде бир маалымат даярданып келишиңер керек эле да. Бул жерде силердин ошо даярдыгыңардын жоктугу, маалыматтын жоктугун так даана көргөзүп турасыздар бүгүнчү. Ошондуктан эми мындай нерсеге кайдыгер карабаш керек, урматтуу ошол Минздравдын өкүлдөрү. Элибиз эми сиздер бул нерсеге так даана бере албай атсаңыздар жоопту, алар кимден бир ответ алат түшүнбөй калдым. Анан урматтуу ошол дагы Минздравдын өкүлдөрү, бул диагностика бүгүн барбы бизде? Мисалы скрининг метод менен, мисалы внутриутробный билсек болобу ушул балдарды, мисалы үчүнчү? Утробно биз биле албайбыз, ошондуктан төлөргөндөн кийин билип жатабыз. Азыркы учурда бул жылы биз планыбызда пренатальный скринингти киргизгенге жумушубузду баштаганбыз, процесс жүрүп жатат. Биз ошол кезде пренатальный скринингте төрөлгөнгө чейинки балдарды толук түрдө изилдөө жана кайсыл багытты изилдөө боюнча толук маалыматтарыбызды чогултуп алып, бул жылы ишке ашырганы, жылдын акырына чейин ишке ашырабыз. Карман Кочкорбаевич, чындыгында мына комитетке келип атканда биз дагы атайын убактыбызды бөлүп, бул жерде кесиптештерим келип атат. Бир жакшыраак даярданып келсеңер да, мындай жетишерлүү деңгээлде жооп ала албай атабыз, мына так тааначы. Ошон үчүн мындай туура түшүнбөчүлүктөр келип атат. Советбек мырза. Жыйынтыктап коеюн, Венера Калбековна. Мына азыр Илимбек Кубанычбекович булар жооп бере албаган суроого элге жооп берди. Жооп алып берди да, бир жакыныраак кылып, чындыкка жакындатып туруп. Бул маселени башкадан караш керек. Бул оюнчук эмес. Өтө шашпай, талкуулап туруп, булар дап-даяр болуп келсин. Анан кийин мына үчүнчүдөн мына айтып атат 5000 доллардан ошол эле немени берет, действияны 13 килограмм жогору жагы деп атат. Мына элге жана мындай кылып айтпай, башкача кылып айтып, биринен бири эсти болуп барды, элдин башын анан айландырат. Азыр эл түшүнбөй калат дагы айтат. 5000 долларлык дары болмок экен. Эмне үчүн бул 2 миллион бир флаконду 2 миллионго алып атабыз. Ага деген маселе жаралат да, тиги 100 миллионго келип муну мамлекет эле өзү карап кое турган маселе экен, туурабы? Мамлекет күчү Кудайга шүгүр кенен жетет. Болгону 28 бала экен. 5000 доллардан болсо бир немеси флакону. Бул маселе эмес. Ошону түшүндүрүү иштерини жүргүзүп элге айтып коюш керек. Чочулабаңыздар. Кээ-биркиде могул 3 дары, Золгенсмадан тышкары 2 дары бар. Рездемплан дейби? Рездемплан. Ушул дагы бирөөсүнүн Спинраза деген.
Бул дагы ошолордун заменители кыжылат болбогула деп көп чочулап калды. Эми 2 миллион 1 флакон дегенден элдер бардыгы паникага чыгып калат. Ошон үчүн суроолорго так жооп беришкен жок. Башта айлантышты, ар ким бирдемкени айтып атат. Мына Илимбек Кубанычбековичке рахмат. Элге башкадан жакшы так жооп алып берип коелу эми бүгүн булар кандай болду? Ийгиге калтырыш керек. Саатбек мырза, биз Элибизге рахмат айтып коелу. Мындай мезгилде ушул түп көтөрүлүп 20 сомдон баштап жанагы аз камсыз болгон үй бүлөдөгүлөр, жанагы инвалиддик коляскада отургандар келип атат, көрүп атасыздар. Жанагы кичинекей бөбөк, жанагы капелка чогулткан балдар, алар кылып Кудайга шу көрсөң көз кубанат. Эми бирок Кудай сактасын, мындай оорууга эч ким оорубасын. Эми элдин мына президентибиз өзү баш болуп, андан жанагы балдар, активисттер бүт шаарларда, айылдарда түп көтөрүлдү. Мындай өзү тарыхта биринчи жолу болду мен билгенден. Дайыма мындай боло бербейт. Ошон үчүн бул Калбековна өзүңүз карап, башкадан ушул сымак боюнча, дарылар боюнча карап чыгып, башкадан так маалымат алып бериш керек, элге жеткириш керек, башкадан өткөрөбүз. Рахмат. Саатбек Рахмат. Рустамбекович, Көп бурганыңыздарга. Мына суроолорго мен канааттанган жокмун. биз кыргыз формация боюнча дагы бул маселени ойлойбуз.